21 августка карата Кыргызстандын 90 миңдей жараны Россияда көзөмөлгө алынган адамдардын реестринде турат. Жашаган жеринен каттоого алынбаган, эмгек келишими түзүлбөгөн сыяктуу маселелер көйгөй жаратууда. Элчилик мекендештерди 10 сентябрга чейин укуктук абалын жөнгө салып алууга чакырууда, себеби дал ушул күндөн тартып жаңы миграциялык эрежелер күчүнө кирет. Саламатсыңарбы? Кайсы көйгөй менен келдиңиз? Атыңыз ким? Атым Акматалиева Венера. Кыргызстандын Россиядагы элчилигине күнүнө кээде 700-гө жакын адам кайрылат. Анын көпчүлүгү Москва шаарында. Бул жака келген себебим справка о несудимости алайын деп. Керек болуп атат ушу ишканама. Чечилип атабы? Чечилип атат. Азыр уже алдым. Азыр шеригим да келмек. Ошо көбүс аны күтүп атам. Алда алат да. Чоң иштеген кызымчы. Ошо бияктан эми болгон документти алса болот экен. Кыргызстанга мекенге кайтуу справкасына келгем. Балама. Ооба чечилип атат. Бат эле, тез эле уже. Экинчи жолу келип алып атам да. Бир тууган иним бар. Алдагы Россия шаарында, Воскресенье деген шаарда өзү жашайт. Эмгектенип жүрөт. Анын кызы быйыл мектепти Бишкектен бүттү. Анан Краснояр шаарына университетке окуу жайына бюджетке тапшырды. Анан чегараны өтүп атканына байланыштуу өзү 18ге толо элек. Ошол себептен макулдугу керек экен ата-энесинен. Энеси болсо Кыргызстанда макулдугун берип, атасы бул жерде болгон үчүн бул жерден макулдугун нотариальный заверение болуш керек экен. Элчиликтин консулдук бөлүмүндө кызмат көрсөтүүлөрдүн 20дан ашык түрү аткарылат. Көпчүлүгү документ алууга байланыштуу. Соңку күндөрү көзөмөлгө алынган адамдардын реестринен чыгуу үчүн кайрылгандар да көбөйүп жатат. Реестрден чыгаруу үчүн өзүнүн жол жобосу бар экен. Ошол боюнча элчиликтен жардам алдык десем жаңылышпайм. Анткени жана керектүү документтерди тактап беришти. Кайсыл жака барып кайрылуу керек, ошонун баарын тактап жол жобосу менен. Россияда көзөмөлгө алынган адамдардын реестри миграциялык эрежелерди аткарбагандар үчүн түзүлгөн. Баары эрежени атайлап бузат дегенге болбойт. Жаңы келген адам алгач миграциялык борборго барышы шарт. Ал жерде медициналык кароодон өтүп, манжа изин тапшырып сүрөткө түшөт. Бирок миграциялык борбордо да, полиция бөлүмдөрүндө да кезек күткөндөр өтө көп. Эмгек келишими иш берүүчү тарабынан талаптагыдай түзүлбөй калышы да мүмкүн. Реестрге эмне үчүн кирип калганын полиция бөлүмүнөн тактап билүү зарыл. Эгер андан да майнап чыкпай калган шартта мекендештер элчиликке кайрылып жатышат. Июнга карата бул көзөмөлдөнүүчү реестрдагы биздин жарандардын саны 113 миңге жеткен. Бүгүнкү күндө жарандарыбыз ошол полиция бөлүмдөрүнө барып ошол өзүнүн укуктук абалын жөнгө салуу боюнча аракеттерин көрүп атат. Биз дагы күнүмдүк консулдук чыгууларды аткарып ошол кезектер чоң болуп аткан бөлмөлөргө барып, бөлүмдөргө полициянын ал жерде кире албай аткан жарандардын тизмесин түзүп, Ички иштер министрлигине да жардамын көрсөтүп атабыз. Бул Россия Федерациясынын өткөрүп берип, ушул жарандарды да мыйзамдашканга жардам бергиле деп. Анан бүгүнкү күндө 90 миңге түшүп, бирок бул эң негизги нерсеси бул реестр өзү тирүү организм деп койсок болот. Бул күнүнө суткасына 4 жолу алмашат ичиндеги маалымат. 6 саат сайын алмашып турат. Мисалы үчүн бүгүн реестрдан өзүнүн документтерин тууралаштырып 500 жараныбыз чыкса, дагы бир 300 жаныбыздын бүгүнкү күндө регистрациясы бүттү, же эмге келишимиз бүтүп калса кайра түшүп калат ал реестрге. Буга чейин айтылып келген кара тизме менен көзөмөлгө алынган адамдардын реестрин чаташтырбоо керек. Кара тизмедегилер Россиянын аймагына кире алышпайт. Ал эми сөз болуп жаткан атайын реестрдегилер укуктук абалын жөнгө салып алууга мүмкүнчүлүгү бар. Эгер аны эртерээк жайгарып, маселесин так чечип албаса, бир топ көйгөйлөргө туш болот. Юридикалык жак же жеке ишкер катары катталууга тыюу салынат. Кыймылсыз мүлк жана транспорт каражаттарын сатууга тыюу салынат. Транспорт каражаттарын башкарууга бөгөт коюлат. Башка регионго көчүүгө же каттоосун өзгөртүүгө тыюу салынат. Никеге тура албайт. Банктык эсебин ачууга жана айрым операцияларды жүргүзө албайт. Мындай шартта бир айдын ичинде 30 миң рубльдан ашык накталай акча ала албай калат. Соңку алынган маалымат боюнча Россиянын аймагында 377 миңдей мекендешибиз миграциялык каттоого алынган. Ал эми кыргызстандыктар тарабынан түзүлгөн эмгек келишимдеринин саны 612 миңди түзөт. Россияда миграция мыйзамдары быйыл кыйла өзгөрүп, талаптар күчөтүлдү.
Полиция кызматкерлерине кеңири укук берилген. Алар чет жерден келгендерди көчөдөн текшерип, эгер мыйзамсыз жүргөнү аныкталса, 48 сааттын ичинде соттун катышуусу жок эле депортациялоо тууралуу чечим кабыл ала алат. Биз февраль айынан баштап эле мындай терең иш аракет жасаганбыз, түшүндүрүү иштерди биздин мекендештердин арасында. Анан ошондо эле бизге божомол боюнча түшүнүктүү болду. Биздин мекендештер үлгүрбөй калат 1-майга чейин. Анан жогорку деңгээлде биздин президентибиз Россиянын президентине кат жөнөткөн. Ушул мөөнөттү узартып берсеңиз, анткени биздин жарандарыбыз үлгүрбөй калышы мүмкүн деп. Ошол президентибиздин кайрылуунун негизинде орус тарап мөөнөттү узартып берген. Мөөнөт узартылганда бул кыргыз жарандарына эле эмес, жалпы эле чет мамлекеттик жарандарга артыкчылык болуп калды. Мөөнөттү 10-сентябрга чейин узартып бердик, легализацияны. Россияда чет өлкөлүк жарандардын балдары мектепке кабыл алыныш үчүн орус тилинен сынак тапшыруусу да шарт. Мындан тышкары ата-энелер өздөрүнүн жана баланын Россия Федерациясынын аймагында жүрүүсүнүн мыйзамдуулугун ырастоого тийиш. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24.